Кыргызстанда чылым тартуучулар азайганы байкалууда, бирок жаштар арасында насыбай кальян тартуу актуалдуулугун жогот элек. Бул туурасында маалымат жыйында саламаттык сактоо министринин орун басары Амангелди Мурзалиев билдирди. Ошондой эле жыйынга катышкан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү тамекиге болгон акциздик салыктардын жогорулашы жаштар арасында чылым чегүүнү 8%га кыскартууну алып келгендигин кошумчалады. 21%га тамеки терткендер эрте өлүшөт экен, тамеки тартпагандарга караганда да. Анан жүрөк оорулары боюнча Кыргызстан 1-орунда турат. Мына күнүнө бир киши Кыргызстанда жүрөк оорудан каза болуп турат да, күнүнө бир кишиден. Тамеки чегүү боюнча акыркы жылдарды эле алсак, мына акыркы 4-5 жылдарча тамеки чегүү кичинеден кыскарып атат. Бирок тамекинин ордуна насыбай, кальян тарткандардын саны көбөйүп кетти да. Эске салсак, парламентарийлер Кыргызстанда 2018-жылдын январь айынан баштап 1000 тамекиге 1250 сом өлчөмдө акциздик салык киргизүүнү сунуштаган. Серепчилердин тамекиге болгон акциздердин көтөрүлүшү чылым чегүүчүлөргө көп деле таасирин тийгизе албайт деп эсептейт. Кыргызстандагы соңку жылдар 25 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым тартуу азайганы менен ошол эле жаштагы аялдардын арасында тамеки тарткандар көбөйгөнүн иликтөөлөр көрсөткөн. Жылына дүйнө жүзү боюнча 6 миллионго жакын адам ошол тамеки чеккенине байланыштуу көз жумаарын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму иликтеп чыккан. Теманы улай Кыргызстандагы чылым тартуудагы бүгүнкү абал тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн биз улуттук оорукананын пульмонология бөлүмүнүн адиси Бермет Эстебесованы студияга чакырган болчубуз. Бермет айым, куш келипсиз биздин студияга. Саламатсыздар. Мен жогоруда маалыматына чогуу уктук. Мисал иретинде айта кетсем, ошол коңшу мамлекеттер болгон Түркмөнстанды алсак, ошол жакындан бери эле тамеки чегүүнү азайтуу максатында аны сатууга чектеп келет. Мындан улам ошол өлкөдө көмүскө базарлар, анын баасы баягы эселеп көтөрүлүптүр да. Кандай дейсиз, негизи ушундай нерсени баягы биз деле колдонуп баштасак, балким бийлик ушундай жол менен элди тамекиден оолактата алат деп ойлойсузбу? Негизинен бизде тамекини сатууга чектелүү мыйзам бар, бирок ал тилекке каршы иштебейт. Себеби дегенде ал мыйзам боюнча ошол ооруканалардан, жанагы окуу жайлардан 100 метрден кем эмес аралыкта тамеки сатууга тыюу салынат да. Бирок ошол эле оорукананын түбүндө болгон жакын жакта жайгашкан дүкөндөн тамекини сатып алууга мүмкүн да. Анан дагы бир мыйзам, жакында ишке ашкан мыйзам, бул жанагы биз эс алып ресторан, кафелерге барат, коомдук жайларга дагы тамеки тартууга тыюу салынган болчу. Бирок тилекке каршы ошол мыйзамдардын ишке ашпаганы өзүбүздүн адамдардын боштугу болуп атат да. Анан ошол эле жанагы жалпы коомдук транспортто ошол эле айдоочулар тамекини чылымды тартып өзүнүн пассажирлердин ууландырып атканы дагы бул көп кездешүүчү көрүнүш. Сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, коомдук жайлар боюнча дагы жана тыюу салуу сунуш айтылган, ал боюнча дагы жана мыйзам карап жатканда эсиңизде болсо керек. Андан кийин ошо жана ишкерлер, ошол эле кафе ресторандын дагы ээлери атайын маалымат үчүн өткөрүп, алар дагы арыз муңун айтышкан. Себеби дегенде эгерде мындай тыюу салынып калса, бизге кардар кирбей калып жатат, биз чыгымга учурап жатабыз деп. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Алардын укуктары да эске алынышы керекпи же кандай? Мисалы башка мамлекеттерде менин билишимче бул нерсе иштейт жакшы эле. Дүйнөлүк жанагы практиканы көрсөк, көп европалык мамлекеттерде ошондой эле закон буга чейинки көп жылдар мурун ашканда, анан ошол мындай изилдөөлөр көрсөттү, ошол тыюу салгандан кийин алардын кирешеси азайган жок, тескерисинче көбөйдү деп. Чылым чегүү бул алардын негизги пайда көрүүчү мындай эмеси бөлүгү эмес да. Бермет айым, быйыл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошо тамекиге каршы күрөштү 2030-жылга чейин өнүгүү долбооруна киргизүүнү ошо мамлекеттерди чакырды. Кандай дейсиз, Кыргызстан үчүн бул маселени чечүүдө тоскоолдуктар жокпу? Эми ар бир өнүгүп келаткан мамлекеттердин ичинде ошол чылым чегүүнү токтотууга каршы көрсөтүлгөн ошол эле чылымды жасап чыгаруучу чоң компаниялар болуп эсептелинет да. Анан алар сымал эле бизге мындай маалымдуу нерсе ошол алардагы бир гана өзүнүн тармагынан эмес, жанагы политикалык деңгээлде дагы мындай салымын кошуп жол тоскон учурлар да болот да.
Негизи биздин билишибизче, мисалы тамеки чеккендерге бизде такыр медициналык багы жардам анчейин деле көрсөтүлбөсө керек да. Чанда гана баягы клиникаларда ошол чыгымчыларга жардам көрсөтүлмүш болушат. Анда деле чекпе, чексең мында зыяны мындай деген баягы сыяктуу кеңештер менен кутулушат. Балким ушул жаатында чараларды катаалдаштырыш керектир деп ойлойсуз? Абдан туура айтасыз. Себеби дегенде бизде жанагы үй-бүлөлүк дарыгерлердин негизинде 2010-жылы клиникалык протокол атайын тамекини таштатуу үчүн клиникалык протокол каралган, ал ишке киргизилген, ал ошол протоколдун негизинде алар чылым чеккен адамды аныктап дарылоого милдеттүү. Бирок тилекке каршы үй-бүлөлүк дарыгердин убактысы абдан чектелген. Ошондуктан балким ошонун эсебинен алар көп ооруга убакыт бөлүп көңүл бура албай калып атышат да. Анан быйыл деген ошо саламаттык, быйыл эмес, былтыр саламаттык сактоонун буйругу менен программа кабыл алынган, жанагы өпкө ооруларды жана аллергияны көзөмөлгө алуу боюнча. Ошонун негизинде быйыл биз күзүндө ар бир аймактан дарыгерди белгилеп, ошол адамды жакшылап жаңы тамекини таштатуунун жаңы ыкмасына окутуп, анан ал адам ошол ыкманы өзүнүн тармагында, өзүнүн регионунда үй-бүлөлүк дарыгерлер арасына таратууну ишке ашырабыз да. Бул абдан жөнөкөй, ишке көп убакытты талап кылбаган ыкма. Бул ыкма болгону 30 секунд алат. Биринчиден ал ошол ооруга суроо бериш керек. Сиз тамеки тартасызбы деп. Эгерде ал оору ооба деп жооп берсе, анда деген ага өзүнүн мындай жанагы оорунун залакасы боюнча маалымат берүү керек. Андан соң, эгерде ал адам өзүнүн мындай каалоосу менен, бирок тилекке каршы кээ бир адамдар каалап, бирок тамекини тыштай албаган учурларда атайын дары-дармектер көрсөтүлгөндө, ошол дары-дармектерди колдонуп, ал адамды тамекини тыштатса болот. Эгерде ал адам мисалы үчүн жок, мен азыр даяр эмесмин десе, ар бир кайрылган учурда ал адамга көңүл буруп, кайра-кайра ошол маалымат жөнүндө эскертип, ошол тамеки тыштоону сунуш кылыш керек да. Бирмет айым, сиз өпкө оорулары боюнча адисиз, туура эле түшүндүмбү? Сиздин практикаңызда мисалы алга турган болсок, ошол чыгым чегүүнүн кесепетинен мисалы кайрылган ошол эле бейтаптар пациенттер туурасында, алардын оорусу мисалы көбүнчөсү баягы стадияларга бөлүнөт эмеспи? Көбүнчөсү кайсыл ошонун айынан жабыркап анан сиздерге кайрылат, анан кандай дарттар кесепетине алып келет? Эми баарыбызга белгилүү болгондой, чылым чеккен адамдар деле, медикалык билими жок адамдар деле мындай маалымат интернеттен же башка маалымат алып жүрүшөт ошол тамекинин зыяндуу кесепети жөнүндө. Эми азыр дүйнөлүк, жана сиз айтып кеткендей, саламаттык сактоо коомунун азыр чоң программасы жүрүп жатат, инфекциондук эмес оорулар деп. Ошол группага деген 4 топ оорулар кирет. Анын бири болуп жана өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө оорусу, бронхиалдык астма болуп эсептелинет. Андан тышкары жана жүрөк, кан тамырлуу оорулары, инсульт, инфаркттар. Дагы бир бөлүк болуп онкология, анан дагы бир бөлүк болуп сахарный диабет болуп эсептелинет. Анан биздин тармак ошол өпкө оорулары бөлүмүнө көбүрөөк орун көңүл бурабыз да, себеби деген биз өпкө оорулар бөлүмүбүз. Тамеки тарткан адамдын өпкөсү сөзсүз түрдө жабыркайт. Илимий изилдөөлөрдүн негизинде ар бир тамеки тарткан адамдын ичинен 85% сөзсүз түрдө ракка учурайт. Ал же болбосо өпкөнүн рагы болот, же кекиртектин рагы болот, же табарсыктын рагы болот, же уйку бездин рагы болот. Ошентип 14 түрлүү рак тамекиден келип чыгат деген далил бар. Өпкө оорулардан алсак, өнөкөт бүтөлмө оорусу деген. Бул абдан мындай коркунучтуу дарт, себеби дегенде ал билинбей өрчүйт. Качан 3-чү даражага жеткенде ошондо адам аны сезип билип баштайт, анан ошондо гана ооруканага кайрылат. Ага чейин аны эч нерсе кыйнабайт. Ошон үчүн деген тамеки тарткан адам сөзсүз түрдө мындай изилдеп текшерүү керек. Эгерде мисалы үй-бүлөлүк дарыгерге
бейтап кайрылганда андан сураш керек, тамеки тартасыңбы деп. Эгерде тартам десе, эгерде ал оорунун 10 жылдык стажы бар болсо, анда сөзсүз аны спирометрия деген өпкөнүн текшерүүсүнө жибериш керек. Себеби дегенде ошол өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө оорусун аныкташ үчүн бир гана ушул текшерүү жардам берет. Көпчүлүк учурда үй бүлөлүк дарыгерлер бейтапты деген рентгендик текшерүүгө жиберет. Рентгендик текшерүү тилекке каршы ошол өпкөнүн иштеген акыбалын көрсөтпөйт, ал жанагы өпкөнүн бир гана этин көрсөтөт да, рентгенден билсе болот, туберкулез барбы же рак барбы деп. Бирок өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө оорусу барбы жокпу же астма барбы жокпу деп аныктоого мүмкүн эмес. Бирок негизи кечиресиз, бир жылда мисалы канча убакыттан кийин ошондой текшерүүнү өтүп турушу керек? Эгерде адам тамеки тартса, эгерде адам тамекини тыштабаса, 10 жылдык стажы бар болсо, жыл сайын ал ошол текшерүүдөн өтүп туруш керек. Себеби дегенде алдын алуу, ал ооруну алдын алуу жеңилирээк болот, аны дарылаганга салыштырмалуу. Себеби дегенде жанагынтип кайрылганда 3-чү даражасында өпкөнүн түтүктөрү 50%га ичкерет. 50%га ичкерип, анын албетте организмине 50%га аз кычкылтек кирип, өзүн өзү кычкылтек менен жакшы камсыз кыла албайт. Ошондо деген ага көп жардамды талап кыла турган маал болуп калат да. Рахмат маалыматыңызга, Бермет айым. Пульмонолог Адис Бермет Эстебесова чылым чөгүү көйгөйү ага каршы күрөшүү тууралуу кеңештери менен, өз ойлору менен бөлүштү.